Дагы бир жолу салам алейкум. Мынакей биздин пушкабызды жасаганга мындай пластиковый трубалар керек. Короче, канализациянын бардыгы. 1 метрде где-то 50 миллиметрдик труба керек. Сливной труба. Анан кийин переходник керек. Мондай переходник, анан кийин сливтен на стояка переходник керек. Мондойдон бирөө керек, сливтен стояк. Анан мондой переходниктен бирөө керек. Анан могу резервия дейм да. Ревизия, короче. Ревизия 120 мм бирөө керек. Анан мондой заглушка керек, короче. Азыр баштадык. Муну алабыз биринчи. Алып буга улап алабыз. Могу жерге уланыш керек. Мунун кириш аябай кыйын. Эгерде киргизе албай кыйналып атсаңар, мына кичине майлап алсаңар деле болот. Кийин баары катырып коюңуздар. Так, мы это киргизип алдык. Экинчи кадамыбыз мына пушка, то есть заглушканын артынан жабып алабыз. Мына переходникти бул жагына жабып алабыз. Короче, до конца киргизебиз да. Мынакей до конца кирди. Муну ошондо өзүңүз ойлоп таптыңызбы? Жок, муну мен өзүм ойлоп тапкам жок. Давай биздин негизги максатыбызды айтып коелу ону көрө. Негизи урматтуу мекендештер, биздин YouTube каналыбыздын негизги максаты биз интернеттен көрөбүз дагы, ошону жасап көрөбүз. Болобу же болбойбу? Эгерде сиздин биздин каналыбызда биздин видеолорубузду көрүп аткан болсоңуз, значит бизде точно иштеген уже схеманы көрсөтөбүз. Убара болбоймун десеңиздер, биздин видеолорубузду смело көрүп, биздин видеобузда биз жасаган нерселерди жазсаңар, уже ал нерседен убара болбойсуңар. Уже биздин пушкабыз, картофельный пушкабыз почти уже даяр болуп калды. Эми бул жерди тешип алабыз. Биз уже тешип алдык. Бул жерге негизи зажигалканын жанагындай от чыгарып бере турган тогу болот, ошону койсоңор деле болот. Бирок бизде, чтобы уверенно болуш үчүн мындай электрошокерди кадап атабыз. Көрүп аткан болсоңор, мынакей. Электрошокер бата турган кылып туруп тешип алабыз да, то есть зым бата турган кылып. Негизи плотнораак жапканга аракет кылам, ол жерине аба кирбеш керек да. Анан чоң тешип албагыла деген. Так, короче, муну бияка тыгып алабыз. Эми мынау эки ортосун жаппаса, ток бири-бирине өтүп кете берет, бияка өтпөй калат. Ошон үчүн мына жерде азыр изолента алабыз. Электрошокерди өчүп туралы, шашылей кылып коебуз, да. Алып туруп, конкретно ороп алабыз. Туугандар, мына биздин карп, бул биздин магазинчик болот. Муну менен чыгабыз, оозун жабабыз и бул бизге жандырып берегич. Спуск курортунда айтканда, автоматтын курок болот го, ошонуку. Ошол болгон учурда бул нерсе жарылып, чачылып кетпеш үчүн мыналарды бир сыра саморез менен катырып алабыз. Мына биз тешип койгонбуз. В общем, прочим, мындай кылып туруп, могу буланган жерлерин бир сыра катырып алабыз. Так, достор, мынакей улап алдык, бардыгын уже кадап алдык, мощно мен ойлойм вообще чачылбай турган. Азыр эми бир сыра могу ток өтүп өтпөй атабы текшерип коелу. Али келчи. Аны чытарчы. Көрүнүп аткан болсо, бул жагы пушка, бар жол конкретно иштеп атат. Мына пушка ордун жаба турганын, азыр улап. Так, кеттик туугандар. Полигонго испытание кылабыз. Мынакей достор, короче, мондой токтор болот, картошка. Силер кагаз менен ороп тыгып атсаңар дагы болот. Короче, мына жерге батчу, могу жерге тыкканда, онда ачык жер калбаш керек да, плотно жабылыш керек. Онда шомпол керек болот, сөзсүз обязательно. Опа. И октолабыз. Муну ачабыз. Ачып туруп, магазинчигинен ичине сеп алабыз. Көп сеппейбиз. Где-то уж жетет деп ойлойм.
Görelçi anne yapıp. Onu bunda bunu var ya, çok jarıp ketip bekletip yiyorsun. Uhil! Uhil! Yomon kaççı kat koydu ya. Baykadın mı? Ama Kara çımçıkların ünlü de alıp kaldı.